Мен бүгін мына силерге гана бир нерсени ачык айтып атам. Абылгазиев деген биздин убакта премьер-министр болгон. Ошол премьер-министрдин досу экен. Чогуу окушкан, ушундай мамилеси бар деди. Ошол адам менен коркутуп акимдерди да уккан эмес экен бу киши. Эч кимди уккан эмес экен. Бу киши ошол жерде каалаганын кылган. Ошого далил өзүнүн айыл өкмөтүнөн тышкаркы айыл өкмөттөргө барып дагы өзүн билемдик менен 200 300 гектар жерлерди алып туруп өзү каалаган нерсени жасаткан да. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бир жумадан бери парламенттеги элдик топтун депутаты Жалалидин Нурбаевди президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары каралап, туура эмес маалымат таратып жатканын топтун төрагасы Акылбек Түмөнбаев билдирди. Анын айтымында Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Нурбаевдин кланын ачтык деген темаларды коюп, интернеттен жалган маалыматтарды таратып жатат деп даттанды. Ош облусунун ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары бир бала. Өзүңүздөр соцсеттен көрүп атасыздар. Ошол Нурбаевдин кланын ачтык деп ошол өзү блогер болуп алганбы же YouTube жылдызы болуп алганбы билбейбиз. Ошону чыгарып туура эмес маалыматтарды таратып атат да. Аны менен бирге ушул эле пикирди карманып депутаттар Өмүрбек Бакиров жана Айбек Осмонов анын кызмат ордун кароо үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунушташты. Бийликтин өкүлү бүгүн депутатка өтө чоң айып коюп атат. Мына ошол айыптарды элге жарыялап атат, жар салып атат. YouTube'дарга чыгып алып ошол жерде 200-300 миңден эл көрүп атат ошол жарыялаган маалыматтарды. Бул маалымат чыгары менен интернет колдонуучулары түрдүү пикирлерди калтырышты. Айтымдарында Ош облусуна мына ушундай текшерүүлөр керек болчу. Акыркы күндөрү депутаттар кызыктай эле чечимдерди кабыл алып жатат. Иштеп жаткан адамды эмес, мыйзамсыз жүрүп жаткан иштерди карабайбы? Депутаттар дегеле ар намысыбызды коргошуңуз керек дейт Тимеле. Силер корголоп жүрүп ушул акалга келди өлкө. Мурунку замгуберлер чай ичип, сыйын көрүп эле келгенде лента кескени гана билишчү. Губернаторлор тем более кыйраткан эмес Ошто. Данияр Турагазиевич өз ишин билген кесипкөй жетекчи. Жаңы ыкма менен иш алып барып, жыйынтык чыгарып олтурат. Колдоо керек. Мындан бир күн мурда тагыраагы 26 апрелде YouTube'га Жаныкуловдун рейдтин жыйынтыгы айыл өкмөттү ээлеп алган Нурбаевдардын кланы деген аталыштагы билдирүүсү чыккан. Анда текшерүүнүн жүрүшүндө Аравандагы мыйзамсыз берилген жерлер аныкталганын билдирип, анда депутаттын жана анын туугандарынын атын атаган. Жаныкулов мындан башка дагы жерге, кадр маселесине байланыштуу мыйзамсыз иштер бар экенин ачыктаган. Бул боюнча биз Жаныкуловдун да пикирин билдик. Анын айтымында бир топ далил фактылардын негизинде Араван районунун Алянаров айыл өкмөтүн текшерүүгө алган учурда мыйзамсыз иштер ачыкталган. Жогорку кеңештин депутаты Жалалидин Нурбаев Алянаров айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган учурда 700 гектар жерди эч кимдин уруксатысыз өзүн билемдик менен сатып жибергенин ачыктаган. Убагында ошол Жалалидин Нурбаевдин Араван районунда кол тийбестиги болгондугун далилдейт да. Себеби мен бүгүн мына силерге гана бир нерсени ачык айтып атам. Абылгазиев деген биздин убакта премьер-министр болгон. Ошол премьер-министрдин досу экен. Чогуу окушкан, ушундай мамилеси бар деди. Ошол адам менен коркутуп акимдерди да уккан эмес экен бу киши. Эч кимди уккан эмес экен. Бу киши ошол жерде каалаганын кылган. Ошого далил өзүнүн айыл өкмөтүнөн тышкаркы айыл өкмөттөргө барып дагы өзүн билемдик менен 200 300 гектар жерлерди алып туруп өзү каалаган нерсени жасаткан да. Эми буга чоң далил. Анан а кишинин кесиптештери Мирлан Самойкожо, Акылбек Түмөнбаев деген жогорку кеңештин депутаттары чыгып бир топ сөздөрдү айтышыптыр да. Данияр Жаныкулов деген орун басар өз ордун билип жүрсүн же башка кылсын деп. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин аймактардагы өкүлдүн орун басарларыбыз. Биз жогорку кеңештин аймактардагы өкүлү эмеспиз. Жаныкуловдун айтымында күтүүсүз текшерүүлөр көптөгөн чиновниктердин уйкусун бузуп жатат. Эгер күтүүсүз текшерүү кылбасак, көмүскөдө белчеден баткан коррупция ачыкталбай калат деп эсептейт. Аны менен бирге Нурбаевдин Аравандагы Алянаров айыл өкмөтүнүн жетектеп тургандагы мыйзам бузуулары тууралуу президентке, өкмөт башчыга жана прокуратурага кайрылуу даярдалып жатканын маалымдады. Мындан ары деле мындай күтүүсүз текшерүүлөрдү улантып, көмүскөдөгү иштерди ачыктоону улантаарын айтат. Иш кылган адамга сын көп айтылат. Сындан коркуп отуруп алсаң, анда 4 дубалдан эле чыкпай, мен кабинеттен чыкпай эле, ушу жылуу креслодан көчөгүндү көтөрбөй эле,
Ушу кичинекей берген мамлекеттин айлыгын алып, сен мага тийбейсиң, мен сага тийбейм болуп жүрө берсем, ал менин деле колуман келет. Жаныма тынч. Мен ошол бутумдун сынганына карабай, балдак менен ошол жерге басып барып, ошонун бардыгын көтөрүп аракет кылып эмнеге? Элдин бүгүнкү күндөгү ушул жергиликтүү бийлик, мамлекеттик бийликке болгон ишеним менен ойгонушу, ушу силер мына жаңы бийлик келип, ошол жерде жакшы иштер жасалып атат, калыс иштер жасалып атат, силердей болуп иштесе болот да деген элдин ишеними бизди креслода, жылуу креслода отуруп, кабинетте отуруудан сыртка чыгарып атат да. Биз ошол элдин ишеничин актайбыз деген аракеттин үстүндө жүрүп атабыз. Мен муну мындан ары да улантам. Акылбек Түмөнбаев айтабы, Мирлан Самуйкожосу айтабы, деги Жалалидин Нурбаев айтабы, мен ага карабайм. Маалымат алуу үчүн барганыбызда Араван районунун тургундарын да кездештирдик. Алар Жаныкуловдон Аравандагы башка айлык өкмөттөрдү текшерип берүүсүн суранып, жаткандыктарын жашырышкан жок. Алар Алянаров айлык өкмөтүнөн бир топ жылдардан бери үлүш жер ала албай келет. Сурап таап кел, издеп таап кел, ушу акем менен сүйлөшөлүкчү. Барыңыз, дагы текшертилген жерлер көп, текшерип бериңиз. Бул аке мыйзам чегинде документтарын көрсөтүп коюп атпайбы? Эмнеге жирилдейт бизикилер дейм да. Энди бизге эч ким эмес, Нурбаев дагы, бул аке дагы, бирок биз сүйүнүп атабыз. Текшерип, чындык чыкканы сүйүнүп атабыз. Жашаган 15 жыл болду, документи жок жашайм. Балдарым учетко кое албайм. Ошол себептен келсем, балдарым учеты жок экен деп эки балам тең. Жок дегенде бир балама чек берсе да. Облус башчысынын орун басары жүргүзгөн рейдтен кийин 2 гектар жер мамлекетке кайтарылган. Алардын дерлик баары убагында тиешелүү тараптардын уруксаты жок эле жеке жактарга өтүп кеткен жерлер болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош шаары.